Рахмат, Дастанбек Арсбекович, урматтуу депутаттар, саламатсыздарбы. Урматтуу Алмаз Ахунжанович, мен бүгүн кайрылайын дегеним, Аксу районунун Борбор шаары Кербен шаарында 30 000 адам жашайт да. Ошол жылына президентибиздин программасы менен 3 километр жол бөлүнөт, асфальтталсын деп. Ошол асфальтталган жолду биз кайтып талкалап атабыз да. Себеби дегенде ошол Кербен шаары аркылуу стратегиялык жол болгон таш көмүр, Кербен, Алабука, Чаткал жол өтөт. Ошол жол аркылуу бүгүнкү күндө Алабука, Чаткалдагы алтын кендеринен сырьену чоң машинелерге 50-60 тоннадан жүктөшүп алып, ошол Кербен шаарынын борбордук көчөлөрү аркылуу алып өтөт да. Анан бул көчөлөр ага ылайыкталбаган. Жолдун туурасы 6 метр болсо, ошол 6 метрден кийин эле 1 метрден кийин үйлөр курулган да. Ошол чоң машиналар өткөн сайын баягы үйлөрдөн жаракка кетип, жолдор жанагы 3 километрден кылынган жолдор талкаланып атат. Ошол 2016 жылы 2017 жылы азыркы урматтуу президент Сооронбай Шарипович барганда премьер-министр кезинде ошол айлампа жол салалы деп өзү киргизип, быйыл премьер-министрибиз Мухаммедкалый Дүйшөкөевич барганда ошол жолду тездетпесеңер болбойт деп айтты да. Бирок бүгүнкү күндө 2018 жылы 10 миллион сом бөлүнүп, 1 тыйыны иштетилбей кайтарылып кеткен. 18 жылы 6 миллион сом бөлүнүп, болгону 1 миллион 700 000 сомго проекти жасалды. И ал акча да кайтарылып кетти. 19 жылы 1 сом бөлүнгөн жок. Ошол боюнча турат. Август айында премьер-министрибиз барганда айтты эле. Биз кышында деп 12 деген ишкана бар ошол Кербенде. Ошол ишкана кышында иштебей турат. Ошого бир 5-6 миллион сом бөлүп берели, шагал салып даярдай берсин. Себеби жайында ал ишкана жалаң асфальт курат. Деди эле бүгүнкү күндө акча бөлүнбөй турат да. Ушуну мен Алмаз Ахунжанович премьер-министрге жеткизип, бир 5-6 миллион сомду таап бөлүп берсе, ушул көйгөй акырындап чечилет эле. Ушул жагынан жардам берсеңиз. Экинчи көтөрөйүн деген көйгөй бул ошол Аксу районундагы Жергетал айыл өкмөтүнүн Кызыл Капчыгай айылында Даникулов атындагы мектеп бар. 15 жылы спорт зал башталган. Бүгүнкү күнгө чейин 19 жылы бөлүнүп 3 миллион сом ошого. Дуалы курулуп бүтөйүн деп калды. 3 миллион сомдон 2 миллион сом гана которулган. 1 миллион сом которулуп элек бүгүнкү күнгө чейин. Ошого да 1 миллион сом кошуп, 2 миллион кылып койсоңуздар, ошол мектептин крышасы жабылып калат эле. Ошол крышасы жабылбаса, бүгүнкү күндө дагы кардын астында калып, сапаты начарлайт да, эл суранып атат. Ушуга бир жардам берсеңиздер деп.